Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр, назарыңыздарда Халва шоу теледолбоору жана салт боюнча анын алып баруучусу мен Сезим Имамадыева. Интеллектуалдык көңүл ачуучу теледолбоорубузду ачык деп жарыялайбыз жана дароо эле биздин конокторубузду тааныштырып кетели. Менин оң тарабымда бүгүн таланттуу мырзаларыбыз менен тааныштырып кетели. Нурдөлөт Деркимбаев ырчы мырзабыз, кол чабуулар, кош келиңиз Нурдөлөт. Нурдөлөт, сиз менен жакыныраак таанышкыбыз келип жатат жана деги эле музыкалык билим тууралуу айта кетиңизчи. Жана Кыргызстанда болуп жаткан музыкалык билим азыркы учурда билим берүү кандай болуп жатат? Биз менен бөлүшүп кетиңизчи. Билим берүү жакшы буюрса, бизде азыр өзүбүз Мурат Албырынкеев атындагы музыкалык окуу жайында 3-курсунда окуйбуз. Баары сонун, баары жакшы. Жана айта кетиңизчи, биздин өлкөбүздө дал азыр музыкалык билим алуу боюнча кандай жыйынтыктарга жетүүдөбүз? Жакшы эле жыйынтыктарга жетип атабыз го. Өзүңүз тууралуу кичине маалымат айта кетиңизчи. Ырчылыкка кантип туш болуп калдыңыз? Мен өзүм 1-класста Мукаш Абдыраевада окугам. Ал жакта окуп, ошон 1-класстан бери эле музыкага аябай жакын болуп калгам да. Анан аякты бүтүп, Мурат Албырынкеев атындагы музыкалык окуу жайына тапшырдым, 9 базасы менен. Музыка аябай жагат да. Эң сонун. Жакынбыз. Анда эмесе сиздин дагы музыкага бай командалаш мырза менен да тааныштырып кетели. Шамшер Сардаров аттуу ырчы мырзабыз жана гитарист, кол чабуулар, кош келиңиз Шамшер. Сизге айта кетиңизчи, гитарист катары кайсыл аудитория сизге жагымдуураак? Аудитория? Мен негизи өзүм ырдайм. Гитара бул өзүмө мындай кандай десем, аккомпанировать эткен тетиш үчүн эле үйрөнгөм да. Өзүмө негизи музыка угуп, мындай музыканы тыңдап көрүүчүлөр, ошондой музыка жаккан көрүүчүлөр эле аудитория. Бирок айта кетиңизчи, азыркы учурда музыка дагы өздүк ушундай өзгөрүүлөргө келип турат. Жана кээ бир адамдар башка тараптагы жаштар башка музыканы жактырышат. Улгайган адамдар өзгөчөлөрдү жактырышат. Бирок өздүк ушундай музыка системасы дагы өзгөрүүдө десек болот. Азыркы учурда кайсы ушундай жанр аябай актуалдуу болуп жатат? Азыркы кездеги музыканы алганда, Кыргызстандагы музыканы алганда, азыр R&B стиль өнүп жатат жана хип-хоп стиль өнүп жатат. Өнүгүүдө да. Мисалы Бакыр, Лукман апа, ошолар. Еще рэп дагы өнүгүүдө. Жакшы. Өзүңүз кайсы музыканы жактырасыз? Мен негизи R&B менен фанктын ортосунан. Фанктын ортосунда. Эң сонун. Эмесе бүгүн музыкалдуу биздин команданын аталышын билгибиз келип жатат. Нурдөлөт экөөбүз ойлонуп Golden Boys деп коелу дедик. Golden Boys, алтын балдар деп. Келиңиздер, кыргызча атап коелу, алтын балдар деп. Эмесе тең тайлашуучулар менен таанышууга убакыт келди. Бизде жаш жубайлар бул жакта отурушат. Балким музыканттарды жеңип кетер, анткени байкасаңыздар, анткени жубайлардын ортосунда сөзсүз түрдө байланыш катуу болмокчу. Дароо эле биздин коноктор менен тааныштырып кетели. Аймерим Тайланбаева блогер айымыбыз жана жолдошу Кайрат Атанов блогер. Кол чабуулар, кош келиңиздер. Биринчи эле кезекте Аймерим сизге суроо узаткым келип жатат. Социалдык тармактарда блогер катары канча убакыт өткөрөсүз? Негизи мен биринчи кезекте өзүм саламдашып кетейин. Жана мен өзүм жөнүндө айтсам, мен Кайраттын эрке жубайы боламын. Instagram боюнча негизи алып барганыма 1 жыл болду почти. Кандай десем, бул жактан өзүмдүн кирежиге чыккам, и плюс жарым убактымды почти Instagram жана TikTokко бурам. Байкасак, эгерде сиздин Instagram баракчаңызды алсак, 100 миңден ашуун катталуучулар бар. Кайраттыкын байкасак 70 миңден ашуун. TikTokто көрүүлөр көбүрөөкпү же Instagramдабы? TikTok'ta меники 225 миң подписчигим бар. Ошо Instagram'da 135 миң бар. Негизи аудиториям көбүнчө TikTok'та. Жакшы, азаматсыз. Эмесе командалаш мырза менен тааныштырып кетели. Кайрат Атанов, айта кетиңизчи Кайрат мырза. Эмне себептен Аймерим мен эрке жубайы болом, эрке келинчек болом деп атап кетти? Себеби характери негизи эрке бул.
Өзү негизи мен да үй бүлөмдүн улуусумун, бул да улуусу, бирок характер эрке болгон үчүн, эркелигине чыдаганым үчүнбү, балким мага көп эркелеген үчүн эрке жубаймын дейт өзү. Эң сонун. Эмеси TikTok тууралуу, Instagram тууралуу да талкуулап кеттик. Сиз айта кетиңизчи. Байкашыбыз боюнча TikTokто көрүүлөр көбүрөөк. TikToктун артыкчылыгы эмнеде? TikToктун артыкчылыгы азыр акыркы убакытта Instagramда обновление болгондон кийин алгоритм бир аз өзгөрдү да. Мурда Instagramда мындай болчу да, если сен өзүңдүн аудиторияң жок болсо, мындайча айтканда подписчик жок болсо, видеолоруң рекомендация чыгып кетпейт эле да. Азыр жаңы алгоритм менен Reels кошулуп, Reels'ты подписчиктин санына карабастан охватты көбөйтүп берет да, Reels. Мурда TikTokто эле ошондой болчу. Если видеоң кызыктуу болсо, подписчиктин санына карабастан интересный видео болсо, көп просмотр алып кетет. Айта кеттиңиз, кызыктуу видео болушу керек деп. Дал ушул видеолорду сиздер жаратууда аны кандайдыр бир идея менен ойлонуштуруп, башка ушундай актуалдуу видеолорду байкаштырып, андан кийин тартасыздар да, туурабы? Же болбосо экспромт тууралуу эле дароо эле тартып кетесиздер? Негизи мен табам андай идеяларды. Мен буга айтам, ушуну тартайлы, жүр депчи. Анан кийин бирокчу менин менеджерим бул да. Бардык видеолорун ушул тартып берет да. Мен кичине ойлоштуруп калгам, бүт баарын бул ойлонуп чыгат да, ушундай чогуу биргеликте калабыз. Сөз түрдө командалаш мындай эң негизгиси. Бизде алдын сиз айткандай ошол баягы идеяларды табып, кандай кылсак деген ойлор болот эле. Анан ошо видеолордун охватына, просмотруна карап көрсөк, жанагы башка жактан издегенге караганда өзүбүздүн эле жашообуздан тартып киргизген видеолор кызыктуураак болот экен да элгечи. Эң сонун. Эмеси бүгүн блогерлердин командасынын аталышы кандай болот, Кайрат? Биз кеңешип команданын атын фамилиябыз менен эле Атановдор командасы. Атановдор. Эң сонун биздин бүгүнкү эфирибиздин салгылашуусу Атановдордун жана алтын балдардын ортосунда болмокчу. Даярбызбы? Маанай кандай? Эми айта кете келерчи, жеңишке умтулуунун эң мыкты жолу эмнеде? Аракетте, мырзалар? Ынтымакта. Ынтымакта. Аракет экөө бирге. Эң сонун. Ынтымак, аракет. Жана мен кошумчалап кетейин, биздин теледолбоордун алкагында мотивация берүүнүн эң мыкты жолу бул Nitro энергетикалык суусундугу. Ата мекендик эң биринчи өндүрүштөрдүн бири Абдыш Ата компаниясынан Nitro энергетикалык суусундугу. Биз болсо мотивация алып, жеңишке жетүү үчүн Nitroдан байкап алалы, андан кийин эфирибизди улантабыз. Биз болсо күч-кубат топтоп туруп, биринчи оюнубузду дароо эле баштамакчыбыз. Оюнубуздун аталышы тамга жегич. Тамга жегич оюнунун эрежесин айтып кетейин сиздерге. Ар бир командадан бир киши катыша алат, экинчиси болсо жардам берип турса болот. Биз өзүбүз командалашып туруп, ар бир командага бир тамгадан камтып койгонбуз. Дал ушул командалар биздин бардык ойдон келбеген суроолорубузга дал ушул тамгадан жооп узатышы керек. Эң негизгиси сиздердин сөздөрүңүздөр кайталанбашы керек. Ар бир командага 1,5 мүнөт убакыт берилет жана эң көп суроолорго жооп узаткан команда 1 халва балга ээ болот. Түшүнүктүүбү? Эмеси бүгүнкү биздин салгылашуу алтын балдар жана Атановдордун үй бүлөсүнүн ортосунда болууда. Ошол себептен чечиңиздер ким оюнду ачып бермекчи? Эмне себептен Айберим азыр мырзаларды түртүүдө? Макулбузбу? Макул. Алтын балдар. Эмесе сиздерге биз С тамгасын камтып койгонбуз. Кимиңиздер суроолорго жооп узатасыздар? Нурдөлөт, сиз жооп бересиз, Нурдөлөт, сиз суроолорго негизге катышуучу болуп жооп бересиз. Бирок Шамшер кандайдыр бир суроолорго жооп таппай калса, Нурдөлөт, сиз жардам берсеңиз болот. Түшүнүктүү? 1,5 мүнөт убакыт сиздерге берилет. Нурдөлөт, даярбызбы? Даярбыз. С тамгасы сиздерге берилди. Тамга жегич оюнун баштайбыз. Ак үйдө кимдер жашайт? Сарылар. Курут эмнеден жасалат? Сүзмө. Көгүчкөндөр эртең мененки тамакка эмне жешет? Союз. Таксиде эмне кылса болот? Заказ. Ой. Таксиде Эмне кылса болот? салса болот. Дүйнөдөгү эң жаман адам. Адам. Дүйнөдөгү эң жаман адам. Сооронбай. TikToкту ким ойлоп тапкан?
Сен де қой. Лайктын ордуна эмнени коюуга болот? Лайктын ордуна эмелерди? Лайктын ордуна эмнелерди коюуга болот? Лайктын ордуна Адамдар дискотекада эмне кылышат? Салғашат. Эң даамдуу шорпо. Сиз неме эң даамдуу шорпо бул Эң даамдуу шорпо. Сизме шорпо? Президенттин кантип мээримдүү чакыруу керек? Кандай дейсиз? Президентти кантип мээримдүү чакыруу керек? Сиз деп чакырса болот. Сыйкырчыга эмне кылуу мүмкүн эмес? Сыйкырчыга сыйкыр кылуу мүмкүн эмес. Сыймык Бешекеев эмне жөнүндө кыялданат? Сезим жөнүндө кыялданат. Изолентаны ким ойлоп тапкан? Изолентаны Сыймык Бешекеев ойлоп тапкан. Динозаврды кайдан сатып алсам болот деген суроо менен биздин убакыт тилекке каршы бүттү. Кол чабуулар биздин алтын балдарга. Кайсы суроого жооп табуу кыйын болду, Нурдөлөт? Кайсы шорпо даамдуу Эң даамдуу шорпо. Мен оюмча мырзалар тамакты ойлонгондо баардыгын унутуп калат окшойт. Жана дал ушул суроодо көп ойлондук десек болот. Бирок байкасаңыздар, сиздердин тең тайлашуучуларыңар кайрат жардам бергенге дагы жетишпейди десек болот. Бирок бири-бириңиздер карама-каршы команда экениңиздерди унутпаңыздар. Биз болсо тең тайлашуучуларга кезекти берели. Эмеси Атановдардын үй бүлөсү айтып кетиңиздерчи, ким биздин суроолорго жооп узатып турат? Сиз Кайрат мырза катары бардык ушу оюнду колго алайын деп жатасыз. Аймерим, сиз болсо албетте. Сиз деп поддержка берем. Ооба, келинчек катары сиз дагы жардам берип турсаңыз болот. Сиздерге ты тамгасы берилет. Даярбызбы, Кайрат? Даярбыз. Анда эмесе кеттик. Балдарды ким коркутат? Трактор. Беш бармак кайдан пайда болгон? Таладан. Кыздар колуна эмне тагынышат? Тарак. Эң даамдуу салат. Таракан. Кызыл футболка кандай түстү? Кызыл футболка кандай түстү? Кызыл. Люстраны ким ойлоп тапкан? Тоту. Айлык менен жашоо үчүн эмне кылуу керек? Тутунуу керек. Наушникти ким ойлоп тапкан? Тамгасына кеткен бирөө. Ашпозчу эртең менен эмне ичет? Тамак. Ээрди ким ойлоп тапкан? Тай. Чыңгыз хан Кыргызстанды көргөндө эмне деген? Таң калдым деген. Дерматолог эмне кылат? Тутат. Казинода адамдар эмне кылышат? Талашышат. Депутаттардын мугалими ким? Текебаев. Балдар көбүнчө эмнелерди жешпейт? Таракан. Бутка байпак кийүү идеясы кимден чыккан? Таттыгүлдөн. Биринчи кыргыз кийиминин аты? Топу. Жарнамаларды ким ойлоп тапкан? Тынар. Устараны кайдан тапсам болот? Тетек жерден. Ижарачынын оюнда эмне бар? Тарак. Теңге. Убакыт бүттү. Кол чабуулар, азаматсыздар. Байкасак бул жакта Кайрат бардык тамгалардагы сөздөрдү ойлонуштуруп койгон окшойт деп мен бул жакта ойлонуп жатам. Жакшы жыйынтык көргөзүңүздөр. Кол чабуулар ар бир командага тең. Эмесе тамга жегич оюнун биз адаттагыдай эле дароо эле жыйынтыктап алабыз. Биринчиден болуп бизде алтын балдар оюнду ачып берген. Жана алтын балдар 12 суроого жооп узатышты. Кол чабуулар, азаматсыздар. Эмеси Атановдардын үй бүлөсү болсо 20 суроого жооп узатышты. Кол чабуулар. Тамга жегич оюнунда жыйынтыктаганда 1-0 азырынча Атановдар биринчи келе жатышат. Алтын балдар болсо чуркап кууп жеткенге аракет салыңыздар. Алдыда бизде да бир нече оюндарыбыз бар. Кийинки оюнубузга өтөлү. Аталышы ким бул? Ким бул оюнуна 2 киши тең катышмакчы жана бири командалаштын бир кишиси үйдө отурат имиш деп коелу жана экинчиси болсо ага конокко келди. Же болбосо кандайдыр бир ишти аткарууга келди. Жана эң негизгиси табып жаткан киши ким бул деген суроону айтууну унутпаш керек. Экранда биздин ар кандай кесиптер пайда болот. Дал ушул кесиптерди командалар табууга аракет салуу керек. Эң негизгиси ал жакта кесиптерди
атабай туруп түшүндүрүү керек сөз менен гана. Түшүнүктүүбү? Биринчиден болуп биздин бул оюнубузду азыр ата-аналардын үй бүлөсү баштап бермекчи. Сиздер байкагандай эле оң тарабында Аймерим отурат. Аймерим кесиптерди табууга аракет салат. Аны болсо Кайрат түшүндүрүп бермекчи. Даярбызбы ата-аналар? Даярбыз. Аймерим даярбызбы? Анда эмесе убакыт кетти. Ким бул деген сөздү суроону берүүнү унутпаңыз. Баштадык. Топ тепет. Футбол. Кесипти. Топ тепкен адам. Футболчу. Ким булду сураганы унутпаңыз. Аймерим. Ким бул? Топ тепкен адам. Футболчу. Ким бул? Бала караган адам. Орысчасын айт. Сразу. Төрттамга. Анткен болбойт. Антип жардам берген болбойт. Кабыл болбойт. Бала караган адам. Мама. Балабызды кимге каратабыз? Тезирээк тап. Садикке. Бала бакчага. Адам, кесип. Адис. Профессия. Бала караган профессия. Тарбиячы. Кааласаңыздар кийинкиге өтсөк болот. Кийинге өтөрүнчү. Танцевать эткен адам. Кыргызчасы. Бичи. Суретке түшкөн адам. Сүрөтчү. Түшкөн адам. Модель. Сурак ким болду? Ким бул? Кайрат, аракет салабыз. Неме кылган адам. Тапкыр. Короче, денелердин чоюлушун Массаж. көрсөткөн жок. Өзү көрсөтүп кылат, ошол нерсеге барат. Тренировкабы? Жок. Кингси. Кийинкиси сурап жатшы. Убакыт бүттү. Тилекке каршы кол чабуулар. Жакшы жыйынтык. Кайрат, эмне болуп кетти акыркы биздин түшүндүрүүдө? Акыркы кесипте. Гимнаст. Таба алмак билесиз, Аймерим? Жок. Бирок менин оюмча экинчи сөзү түшүндүрүү эң эле оңой болду деп айта алам. Аймерим тилекке каршы таппай калды. Бирок байкасак телекөрүүчүлөрдө макул болушу ыктымал. Биринчи эле кезекте кыргызчасы негизичи. Неня? Мен орусчасы дедим да, орусчасы 4 тама деп айттым сага. жакшы жардам көргөздү. Чындыгында няня аттуу кесип тарбиячы катарга кирбейт. Няня кыргызчага которулбайт эң негизгиси. Жана тарбиячыны албетте биз бала бакчадагы кесипти айтсак болот. Тилекке каршы бул сөздү таппай калдык. Бирок эң эле кызыктуусу мага биздин балабызды ким карайт дегенде Кайрат бул жакта Аймерим мама деп айтты да. Чындыгында бардык апаларыбыз балдарыбызды карап чыгышкан. Ошондуктан биринчи кезекте апаларга, мамаларыбызга ыраазычылык билдиребиз. Азаматсыздар. Эмесе тең тайлашуучуларга кезекти берели. Кезекти алтын балдарга беребиз. Биздин оюнубуздун алкагында Нурдөөлөт дал экранда пайда болгон кесиптерди түшүндүрөт. Шамшыр болсо көбүрөөк кесиптерди тапканга аракет салмакчы. Эң негизгиси ким бул деген суроону берүүнү унутпаңыздар. Даярбызбы? Даярбыз. Кеттик анда. Ким бул? Мындай кичинекей эме болот да. Ошондой муз үстүндө. Кол менен көргөзбөйбүз. Муз үстүндө ойнойт. Хоккеист. Ким бул? Буга күндө эле түшөбүз да. Күндө эле отуруп кетебиз, окууга барабыз. Таксист. Жок. Маршрутист. Айдоочу. Кабыл алабыз. Ким бул? Кийинки. Сценага чыгып, сахнага чыгабыз. Ырчы. Ким бул? Жүктөйт да. Аталышты айтып койдук. Кийинки сөздү коебуз. Ким бул? Машыктырат да. Тренер. Кандай Ким бул? тренер? Кандай тренер? Машыктыруучу тренер. Жок. Дагы Ал жака түшүндүрөбүз. барып машыгат да. Зал тренер. Жок. Тренировочный зал өзү. Жок. Эмне зал болот? Эмне зал эле? Тренировочный зал. Жок. Фитнес тренери. Кайрат. Ким бул? Бул эми башкаруучу чоң адам болот да. Президент. Жок. Ошол эле. Директор. Да? Жок. Кийинкисин да өткөзө бербейсиң? Кийинкисин. Ким бул? Аябай жакшы кийинет.
кийимдерди тандап Эме стилист. Азаматсыз. Ким бул? Убакыт бүттү. Азаматсыздар кол чабуулар алтын балдарга. Эмесе биздин ким бул оюнубузду жыйынтыктайлы. Буга чейин ата-анаптар биринчиден болуп биздин оюнубузду ачып беришкен. Жана сиздер 3 сөздү туура таптыңыздар. Кол чабуулар, жакшы жыйынтык. Эмесе Кайраттын жардамы менен биринчи кезекте алтын балдар болсо 5 сөздү туура таптыңыздар. Кол чабуулар. Ким бул оюнунда биздин бир халва балыбызды алтын балдар алып кетти. Жыйынтыгында 1-1. Кийинки биздин эң эле сүйүктүү оюнубузга өтмөкчүбүз. Оюнубузга эң негизгиси ишенимдүү дос керек болмокчу. Анткени оюнубуз Алло Доске деп аталат. Алло Доске оюндарыбыздардын бири, эң эле сүйүктүү оюндарыбыздын бири болуп саналмакчы. Анткени Алло Доске оюнубуз эң эле сүйүктүү оюндардын бири болуп саналат. Анткени биздин бул оюнубуздун алкагында уюлдук телефонубуз жана ишенимдүү дос керек болмокчу. Командадын бир эле кишиси катыша алат жана биздин командалаш берген, тең тайлашуучу берген тамгадан дал достун аты башталышы керек. Доско чалгандан кийин команданын 30 секунд убакыты бар. Биздин экранда ар кандай суроолор пайда болушу мүмкүн. Бирок ар бир командага бир эле суроо берилет. Эң негизгиси сиздердин досуңуздар жооп берген, биз жоопту кабыл алабыз. Түшүнүктүү. Буга чейин биринчиден болуп биздин ата-анаптар библиосы баштап берген. Азыр алтын балдарга кезекти беребиз. Кимиңиздер чалат? Мен чалайын. Шамшер чалмакчы. Эмесе тең тайлашуучулар болсо сиздерге тамганы берсин. Кайрат, Аймерим. Азыр үй бүлөлүк таймаш бул жакта болмокчу. Аймерим шурап жатат. Кел азыр я тамгасын берели буларга деп. Кайсыл тамганы беребиз? О тамгасын. О тамгасын. О, Ö бирдей эле деп койсок болот, Эмесе тең тайлашуучулар болсо кайсыл тамганы бересиздер? Кайсыл тамганы берели? Ыын берели. Ыын берели. Ким билет? Ыдан да каттар бар. Биринчи кезекте сиздер байкап көрүңүздөр. Сиздер биринчи баштап бергенден. О, Өөнү бирдей алып жатабыз. Ошондуктан балким да ушул тамга башталган досторуңуздар бар. Сенде барбы? Жок экен. Барбы сизде? Нурдөлөт чала аласызбы? Анда кезекти биз Нурдөлөткө берет экенбиз. Досуңуздун аты? Осмон. Осмон. Жакшы. Эмесе чалпаштай бериңиз, чалгандай динамикти күйгүзүп, уюлдук телефонду микрофонго жакында кылыңыздар. Менде ыдан жок экен да. Карап көрсөң. Үй жок экен. Азыр башка тамганы берсе болот, албетте тең тайлашуучулар. Кайсыл тамганы бересиздер? Кын берели анда. Кы тамгасын. Азыр сиздер издей туруңуздар. Биз болсо Нурдөлөттүн чалуусуна кезекти берели. Суроо кетти. Алло, ассаламу алейкум. Кандайсың? Мен эфирден чалып атам, Осмон. Сурооңузду ата бериңиз. Сага суроо берем да азырчы. Суроо берем, ошол суроо туура жооп беришиң керек. Угуп атасың? Кыргызстандын футбол боюнча курама командасы дүйнөдө канчанчы орунда турат? А. 101, Б. 98, В. 94. Кыргызстандын футбол боюнча курама командасы дүйнөдө канчанчы орунда турат? А. 101, Б. 98, В. 94. Батырактан жооп беребиз, убакыт бүтүүдө. 3 варианттын бирөөсүн айт. А. 101, Б. 98, В. 94. Бол. 94. Жоопту кабыл алабыз. Коштошобуз, Осмон. Давай анан чалам. Тең тайлашуучулар Кайраттан сурайынчы, мырза катары. Кандай деп ойлойсуз? Ошо 94. 94 билесиз. Туура деп ойлоп жатасыз. Мындан 3 жыл алдын 110 болчу да, анан кийин резко рейтинг көтөрүлгөн Кыргызстандыкычы. Анан 98ге чейин эле көтөрүлүшү мүмкүн эмес да, андан жогорураак көтөрүлгөн. Келиңиздер анда туура жоопту чогуу билип алалы. Кыргызстандын футбол боюнча курама командасы дүйнөдө канчанчы орунда турат? Жооп: 2022 жылдын 26 декабрда карата ФИФАнын рейтингинде кыргыз курама командасы 210 өлкөсүнүн арасында 94 орунда турат. Кол чабуулар. Биз болсо Осмонго ыраазычылык билдиребиз, анткени алтын балдарга бир халва балыбыз кетти. Азаматсыздар, эмеси биздин тең тайлашуучуларга биздин кезекти берели. Сиздерге Кы тамгасы берилген. Кайрат, сиз чаласыз.
Мен биринчи чалган айынан суроо бересизби? Ооба, чалгандан кийин суроо кетет. Кимге чаласыз? Досума чалам. Аты? Кылым. Кылым. Кылым аттуу досуңузга чалып баштаңыз. Суроо кетти. Алгандан кийин кетпейби убакыт? Эч нерсе болбойт. Алло, ассалам алейкум, кылым кандайсың? Алейкум салам, жакшы өзүңчү? Жакшы, рахмат. Кылым, любимыйдан эфирден чалып атам. Бир суроо берем, жооп берчи. Варианттарын айтам. Кыргызстандын хоккей боюнча курама командасы дүйнөдө канчанчы орунду ээлейт? А 52, Б 49, В 65. Кыргызстанда хоккей боюнча команда барбы? Бар экен. Жарайсың, 1% калды эле да, кайрат. Бирөөсүн айтып коерчи. Бир вариантты тандайбыз. 52, 49, 65. Нет, сен жооп беришиң керек. Мен жооп берсем өтпөй калат. Жооп жок болуп калат. Канча дедің варианттар? 52, 49, 65. Эң көп 65. 65. Жооп. Кабыл алабыз. Рахмат. Чалам. Айта кетиңизчи, кылым эмне менен алектенет? Тамада телеведущий. Бирок спортто жок окшойт, Ооба. Сиз кандай деп ойлойсуз өзүңүз? Мен 65 деп ойлойм. 65 деп ойлойсуз. Тең тайлашуучуларчы, мырзалар. Биздер ошентип ойлойбуз. Макулсуздар, Чындыгында байкасак, кылым деги эле Кыргызстанда хоккей боюнча курама командасы барбы дегенде кызык болуп кетти да. Чындыгында бар. Балким телекөрүүчүлөрдүн арасындагы билбей калышы ыктымалсыздар, бирок чындыгында Кыргызстан хоккей боюнча дагы жакшы жыйынтыктарды көргөзүп келүүдө. Кыргызстандын хоккей боюнча курама командасы дүйнөдө канчанчы орунду ээлейт? Жооп. Кыргызстандын курама командасы хоккей боюнча дүйнөлүк рейтингде 710 упай топтоп туруп, бир позицияга көтөрүлгөн жакында гана. Жана 49-чу орунда турушат. Биринчи кезекте биз албетте кылымга ыраазычылык билдиребиз, бирок кылымга сөз түрдө эфирден кийин айтып коюңуз, Хоккей боюнча биз 49-чу орунда турат экенбиз, 65-те эмес. Ошол себептен жакшы бир мындайча айтканда кызыктуу маалымат болуп калышы мүмкүн. Алодоски оюнун жыйынтыктамакчыбыз жана алтын балдар бул жакта бир упайды алып кетти. Ошол себептен жалпы жыйынтыгы 2-1, 2 халва балды бизде алтын балдар алууда жана 1 халва балды биздин Атановдор үй бүлөсүндө. Эмесе кийинки биздин оюнубуз жаныбарлар менен байланыштуу болмокчу, аталышы жаныбарды. Жаныбарды тап оюнубуз, эки команданын катышуучусу тең бул оюнда катыша алат. Эң негизгиси биз бул жакта жаныбардын чыгарган үнүн угуп туруп, кайсыл жаныбарга ал таанымал экендигин табышыбыз керек. Бирок жаныбарларды сиздерге табуу кыйын болуп жатса, эки командага тең сөз түрдө мен алып баруучу катары сиздерге жардам берем. Эң негизгиси сиздердин өздүк баскычыңыздар бар. Байкап көрсөңүздөр болот, басып дагы иштейби, иштебейби. Бул сиздердин биринчи жооп берүүгө жакшы мүмкүнчүлүгүңүздөр десек болот. Бардыгы түшүнүктүү. 5 жаныбар берилет сиздерге. Даярбызбы? Үндөрдүн ирети боюнча сиздерге биринчи үндү угуп коюлат. Мен бул жакта түшүнбөй калдым. Ким биринчи жооп узатты? Экөө сол эле бирдей басып окшойт да. Бирдей басып калышты да бул жакта. Оңой экен да. Эмне кылабыз эми? Келиңиздер, бирдей басып калган үчүн экөөңүздөр тең жообуңуздарды угайын. Арстан. Арстан жооп болчу, бул жакта 1-1ден берейин, анткени чогуу жооп узатканыңыздар үчүн чогуу баскычты бастык. Эмесе Арстан деп туура табышты. Келиңиздер, кол чалып коелу бири-бирибизге. Азаматсыздар, дагы Арстандын биз көрө алабыз бул жакта. Эки команда тең туура тапты. Батыраак, мындан дагы батыраак тапканга аракеттениңиздер. Биз болсо экинчи жаныбарга кезек берели. Кайрат биринчи баштады. Чö, шакал. Гиена. Эмесе биз Кайратты куттуктайбыз. Биринчиден бул шакал деп айта кетти, андан кийин экинчисин гиена деп айтты. Чындыгында гиена болчу. Жана биздин азыркы учурда Атановдорду куттуктай кетели, азаматсыздар. Эмесе биздин үчүнчү жаныбарыбызга кезек берели. Кайрат биринчиде болуп басты. Жок, жооп туура эмес. Тең тайлашуучулар? Чегиртке? Жок, келиңиздер, дагы бир жолу угуп көрөлү.
Кукушка. Үкү. Үкү. Азаматсыздар, үкү. Байкай алабыз үкүнү биздин сыналгыбыздан. Эң сонун эмесе 4-чү биздин жаныбарыбыз. Эме. Бу вакыт берели, биринчиден болуп басып коюшту. Бир. Тымсыкта ишол. Жооп жок, Кайрат. Дельфин. Азаматсыздар, дельфин. Неге биринчиден болуп басып ийбиз, Шамшар айтыңыз. Рефлекс катары окшойт, Жок, рефлекс алып кетти. Нурдөлөт досум дагы билип калабы деп биринчиликтен болуп басып. Жакшы. Эмесе акыркы биздин жаныбарды угуп коелу. Биз баштап шектенчи. Индюктар. Азаматсыздар, индюктар, Шамшер туура тапты. Эмесе жаныбарды тап оюнун жыйынтыктайбыз. Азыр индюкту биз дагы байкай алабыз. Санап чыгалы. Буга чейин биздин Атановдор үй бүлөсү 4 жаныбарды туура таптыңыздар. Кол чабуулар. Эмесе биздин алтын балдар болсо 2 жаныбарды туура таптыңыздар. Бир халва бал жаныбарды тап оюнун алкагында Атановдор үй бүлөсүндө кетүүдө азыркы учурда жана жыйынтыгында 2-2 биз азыр оюндарыбыздын арасында достук келип жеңип жатат десек болот. Бирок чындыгында жыйынтык ойдон келбеген башкача жыйынтыкка келип калышыбыз мүмкүн. Биздин кийинки эң эле сүйүктүү оюндардын бирин өтмөкчүбүз. Крокодил деп аталат. Крокодил оюну 1,5 мүнөттүн ичинде команда мүмкүн болушунча биздин экранда пайда болгон сөздөрдү, тамак аштарды, жаныбарларды, ар кандай башка заттарды табышы керек. Командалаш бир кишиси дал экранда пайда болгон сөздөрдү кыймыл менен гана көргөзүп берет. Үн чыгарбайт, сөз менен сүйлөбөйт. Жана сөмөй менен биздин студияда болгон нерсе көргөзүүгө тыюу салынат. Командалаш болсо дал көргөзүп жаткан биздин командалаштын аталышын, ошол сөздү табышы керек. Эгерде түшүндүрмө аябай эле созулуп кетсе, кийинки деп айтса болот. Түшүнүктүүбү? Биринчиден болуп биз бул оюнубузду Атановдор үй бүлөсү ачып бермекчи. Сиздер байкагандай эле сол тарабында Аймерим олтурат. Аймерим дал кыймыл менен экранда пайда болгон сөздөрдү түшүндүрүп бермекчи. Жана Кайрат болсо дал ушул сөздөрдү тапканга аракет салат. Даярбызбы? 1,5 мүнөт убакыт биздин командага берилет. Убакыт кетти. Ким болду? Тез көрсөт. Самолет. Кийинки. Кийинкисин сурап жатышат. Туз. Жакшылап көргөзөбүз, Аймерим. Лампочка. Кран. Кийинки. Түшүнүктүүрөөк көрсөңүз. Пияз. Азаматсыз. Блокнот. Бор. Азаматсыз. Шөкүлө. Пор. Кийинкисин сурап жатышат. Краб. Азаматсыз. Комуз. Жөргөмүч. Пингвин, тоок. Секирип жүрөбү. Бака. Тоналка. Көзгө. Пудра. Крем. Убакыт бүттү, кол чабуулар. Чындыгында байкасак, менин оюмча Аймерим боюнуп жатканда Кайрат карап турат окшойт, Биринчи эле кезекте мырзалардын баары бербейт да, бул тоналка, бул пудра дегенде кантип таап койдуңуз? Каяктан билесиз бул сөздөрдү, айтыңызчы? Күндө ушундай болот да. Күндө макияж кылат окшойт, Азаматсыз кремди дароо тапканыбызга мен бул жакта таң калып отурам биринчи кезекте. Экинчи кезекте Аймерим кайсыл сөздү түшүндүрүү кыйын болду? Биринчи не болду? Биринчи сөздү түшүндүрүү. Чымчык деген сөз болчу.
Чымчык деген сөз болчу. Мындай көрсөтпөйсүн мен. Чымчык деген окулуп мага чымын деп тур, каяктан учуруп жүрөм. Чындыгында туура эмес окуп алдыңыз окшойт, Аймерим, бирок чымчык деп жазылып болчу. Эмесе биздин тең тайлашуучуларга азыр убакытты берели, канча сөздү туура табат экендигин кеңиздер чогуу санап көрөлү. Крокодил оюнун азыркы учурда алтын балдар улантууда. Нурдөөлөт экранда пайда болгон сөздөрдү кыймыл менен түшүндүрүп бермекчи. Шамшыр болсо көп сөздөрдү тапканга аракет салат. Даярбызбы? Даярбыз. Баштайлы. Мышык. Чыгарган болбойт. Ооба, чыгарган жоксуз, ооба. Кабыл алам. Зажигалка. Азаматсыз. Мык. Ырчы. Тамада. Кейки. Кейки сырып жатчу. Рана. Укол. Кейки. Эмес. Джуан. Кобра. Барабанщик. Чао. Кинки. Ары. Гинки. Каш. Кайраганда кийинки сөзгө өтөлү. Убакыт бүттү, тилекке каршы. Чындыгында Туш бу. билесизби? Билем мен. Шамшыр билет экен. Кирпик бойот да. Кирпиктерди бойот. Чындыгында ташбаканы түшүндүрө албай койдук. Жана чындыгында жакшы жыйынтык көргөзө алдык. Буга чейин биринчиден болуп биздин оюнубузду ата-анавтар үй бүлөсү ачып берди. Жана 7 сөздү туура тапты. Кол чабуулар. Эмеси алтын балдары болсо, крокодил оюнунун алкагында 7 сөздү туура тапты. Чындыгында бирдей келе жатышат. Крокодил оюнда ар бир биздин катышуучуларга бир-бирден халва балды бермекчибиз. Жыйынтыгында 3 жана жыйынтыктоочу оюнга убакыт келди. Оозумдан окуу оюну. Оозумдан окуу оюну. Бардыгына айткандай эле биз дайыма эле конокторубузга айта кетебиз. Бул эң оор оюндардын бири болуп саналат. Анткени катышуучулар команданын арасында бир катышуучусу наушник тагынып, эч нерсе укпастан, экинчиси артикуляция менен эмне деп жатканын айтуу керек, табуу керек. Эң негизгиси ал сөздөр биздин экранда пайда болмокчу. Ар бир командага 1,5 мүнөт убакыт берилет жана бул жакта кол менен көргөзүүгө мүмкүнчүлүгүңүздөр жок. Ооз менен гана. Түшүнүктүүбү? Азырынча буга чейин биздин крокодил оюнубузду ата-анавтар баштап берген. Азыр оозумдан окуу оюнун биздин алтын балдар ачып бермекчи. Сиздер байкагандай эле азыр Нурдөөлөт наушникти кармап отурат. Дал Нурдөөлөт сөздөрдү табууга аракет салат. Артикуляциянын жардамы менен Шамшыр болсо сөздөрдү айтып берүүгө аракет салмакчы. Даярбызбы, мырзалар? Биринчи кезекте азыр Нурдөөлөт наушник тагынып коюңуз. Музыканы биз коюп туруп, анан чоңойткондон кийин дароо оюнубуз башталмакчы. Музыка коюлду. Музыка бизге чейин угуп жатат. Убакыт кетти. Маска. Машина. Маска. Пачка. Маска. Маска. Ботинка. Маска. Балта. Паста. Маска. Кийинки сөзгө Маска. өтөлү. Кийинки. Оор болуп жатат. Шифер. Кийинкисин. Кийинкиси сурап жатат. Алтын.
Алтын. Азаматсыңар. Матрас. 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 Пластинка. Жоқ, кеңкесі. Бар. 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 Вилка. 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 Флешка. Вилка. 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 Кеңкесі. Бензин. Бензин. Басетка. Бензин. Кеңкесі, кеңкесі. Ақын. 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 Бақыт. Бақыт. Банка. Бақыт. Қыт. Бақыт. Батыр. Бақыт. Қы. Бақыт. Бақа. Бақыт. Бақыт. Уақыт бүтті. Қол чаулар. Азаматсыздар. Бақыт болчу да. Қайсы сөзді айту қиын болды? Жо, бүттігінде жақсы айттым просто. Азыркы учурда сиздер көп эле сөздөрдү таптырсыздар. Чындыгында азаматсыздар биринчи кезекте. Кээ бир учурларда биздин Озумдан окуу оюнунда бир дагы сөздү таппай калган учурларда болуш калышы ыктымал. Ошол себептен сиздерге дагы бир жолу кол чабуулар. Азыр болсо тең тайлашуучулар канча сөздү туура табат экендигин чогуу санайбыз. Озумдан окуу оюнун улантмакчыбыз. Азыр Атановдор үй бүлөсү оюнду улантат. Сиздер байкагандай эле наушникте Кайрат мырза тагынып отурат. Артикуляциянын жардамы болсо Аймерим түшүндүрүп бермекчи. Даярбызбы? Даярбыз. Биринчи кезекте музыканы коебуз. Баштамакчыбыз. Туз. Туз. Ключ. Туз. Үтүк. Туз. Ключ. Туз. Күрөч. Кийинкиси. Айыл. Арак. Айыл. Арык. Айыл. Ат. Айыл. Ат. Айыл. Айыл. Кекси. Шахмат. Шпанер. Шахмат. Трамвай. Шахмат. Трамплин. Шахмат. Трапет. Кекси. Рак. Тарак. Рак. Тарт. Рак. Кларк. Рак. 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 Лак. Рак. Лак. Рак. Лак. Блин. Пол. Пол. Болт. Пол. Болт. Пол. Молт. Пол. Болот. Пол. Болот. Пол. Болт. Пол. Кийинки сөздү көрөлү. Халва. Асфальт. Халва. Халва. Ат. Кийинки сөздү сурап жатышат. Кекси. Убакыт бүттү. Эмне болуп кетти? Чындыгында бул жакта Кайратты жаңы кыргыз сөздөрүн таап жатты. Крак жана башка сөздөрдү анан аягында мен айтарын билбей Аймеримдин ошо айткан сөзүн дагы туурап койду десек болот. Чындыгында эмне болуп кетти? Кайрат айтыңызчы, эмнеге таппай жаттыңыз? Аймерим жакшы эле аракет салды чындыгында. Оозун туруп аттым жакшы эле. Эми кабатырланбайбыз, бирок келиңиздер жакшы ушундай биринчи кезекте аракет үчүн биз кол чабабыз. Албетте Ата-Анактар үй бүлөсүнө бир нече убактардан кийин оюнубузду жыйынтыктамакчыбыз. Эмесе жыйынтыктоого убакыт келди. Буга чейин Озумдан окуу оюнунда биринчиден болуп алтын балдар 3 сөздү таптыңыздар. Кол чабуулар жана Озумдан окуу оюнунда тилекке каршы Ата-Анов үй бүлөлөрү бири-бирин түшүнбөй калды. Бирок жакшы эле аракет салдыңыздар. Озумдан окуу оюнунда сөздөрдү таппай калдыңыздар. Бирок аракет үчүн дагы бир жолу кол чабып коелу. Жыйынтыктоодо биздин Ата-Анавтар үй бүлөсүнө бир эле халва бал жетишпей калды. Ошол себептен биз алтын балдарды куттуктайбыз. Кол чабуулар. Биздин Нитро энергетикалык суусундугунан Абдышата компаниясынан өзгөчө белектерди биздин жеңүүчүлөргө таратмакчыбыз. Жана кичинекей болсо дагы бизден белек болсун.
активдүү катышуу үчүн биздин ата-аналар үй-бүлөсүнө да ушундай белектерди тартуулайбыз. Биздин конокторду дагы бир жолу тааныштырып кетейин. Бүгүн Алтын балдар командасында Нурдөлөт Деркембаев, ырчы жана Шамшер Сардаров, ырчы гитарист келип кетишти. Кол чабуулар. Атановтар үй-бүлөсүнүн арасында Аймерим Тайланбаева жана Кайрат Атанов, блогер биздин айым жана мырзабыз, кол чабуулар. Эмесе ушундай жагымдуу бүтүрүштө биздин музыкалык нотабызда эфирибизди аяктамакчыбыз. Erkelegenin, mağa жазма дегенің, mağa çalma дегенің, bari bir men üçün. Gelme degenin, kayra etme degenin, menin geçinekeyim. Yürekte sensin canım, canım. Yazılgan benim bağım oyunda sensin canım, canım. Ömürlük benim canım, yürekte sensin canım. Oh, erkelegenin, mağa yazma degenin, mağa çalma degenin, bari bir men üçün. Gelme degenin, kayra etme degenin, menin geçinekeyim. Yürekte sensin canım, canım. Yazılgan benim bağım oyunda sensin canım, canım. Ömürlük benim canım, yürekte sensin canım.